коомдо болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу уктурууларын улантат. Микрофонда Асель Сыдыкова жана кесиптешим Асылбек Бактыбеков. Биз бүгүн күнгө шейшемби 27 апрель Күн башат программасынын алкагында жаңы иштелип чыгып жаткан, ошол жазылып жаткан салык кодексинин жаңы редакциясы жөнүндө сөз кылабыз. Бул иштелип чыгып жаткан салык кодексинен эмнени күтүүгө болот, алдыдагы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз. Биз түз эфирде иштеп жатабыз, ардактуу угармандар. Бизди онлайн түрдө YouTube, Facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот. Андан тышкары 0312 66 42 82 номерине чалып, суроолоруңуздар болсо биздин коногубузга берсеңиздер болот. Андан тышкары WhatsApp, Telegram номерлери да иштейт. 0566 42 82. Бул жерге өзүңүздүн билдирүүңүздөрдү калтырыңыздар. Саламатсыздар да бир жолу. Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасына конокто экономика жана финанс министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Мына ушул азыр бүгүнкү күндө талкуу жаратып жаткан негизги маселелердин катарында мына ушул жазылып жаткан жаңы ушул салык кодексине редакциялык ушул өзгөртүүлөрдү киргизүү, редакция кылуу маселеси азыр козголууда. Анан бул эмне себептен келип чыкты? Анан бул кодекстин өзгөртүлүшүнө кандай факторлор таасир этүүдө, анан кандай өзгөртүүлөр кирүүдө, мына ушул тууралуу баштаңыз, андан соң уланталы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Негизи азыркы учурда Кыргыз Республикасынын салык саясаты мамлекеттин динамикалуу өнүгүп жаткан багыттарынын бири болуп саналат. Ушуга байланыштуу заманбап эл аралык бизнес процесстеринин өнүгүү темптерини эске алуу менен Кыргыз Республикасынын салык саясатын ийгиликтүү ишке ашыруунун социалдык маанилүү инструменти жана мамлекет, бизнес жана жарандардын ортосундагы укуктук өз ара аракеттешүүнүн кепили болуп чыккан ушул салык кодекси өзгөчө мааниге ээ. Силер өзүңөр билгендей, салык кодекси бул биздин ишкерлерге абдан чоң маанилүү мындай негиздүү документ болуп саналат. Ошого ылайык өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан кандай себептер болду ушул жаңы редакциясын иштеп чыгуу дегенде, албетте ишкерлердин көп мындай көйгөйлүү маселелери кичинеден топтоп келинген. Ушул учурга чейин анткени биздин азыркы иштеп турган салык кодекси 2008-жылы кабыл алынган. Анан ошол мезгилден кийин абдан көп өзгөртүүлөр болуп жатат. Биринчиден бул дүйнө жүзүндө цифровизация болгон процесстери. Экинчиден биз 2015-жылы Евразия экономикалык биримдикке кирип, жана ошол 5 өлкөнүн мыйзамдары бири-бирине азыр ылайыкташтыруу, кээде гармонизация деген маселелер болуп жатат. Жана көп айтылып жатат, салыктын ставкалары негизи ишкерлер деле айтып жатат, абдан ыңгайлуу. Өтө жогору эмес, биздин регион, ошол эле Евразия экономикалык биримдигинде деле биздин ставкаларыбыз төмөнүрөөк бир нече өлкөлөргө караганда. Бирок ошол эле мезгилде ошол жана салыктын жол жоболору жана процедура, текшерүү боюнча маселелер, талаш тартыштарды кароо маселелери абдан курч болуп жатат. Анткени бизге дагы министрликке абдан көп кайрылуу келет. Ушул салык кодексинин кээ бир коллизия же карама каршылык болуп калганда, негизи салык кодексте 15-беренеде так айтылган. Ошондой бир нече мындай түшүнүксүз карама каршылык болсо, анда ишкерлердин тарабына чечим чыгыш керек деген. Бирок мындай так механизмы жок болгондуктан ал берене иштебей жатат азыркы учурда. Бул абдан маанилүү ишкерлерге.
Анткени эгер ошол учурда мындай талаш тартыш болуп алар салык кызматынын чечими менен макул болбосо, анан ошондой негизи бар болсо карама каршылык аларга чечим болуш керек болчу да негизи. Бирок азыркы учурда ишкерлер деле айтып атат, салык кызматы менен да ошол талаш тартыш болгондо же ошол сот инстанцияга жеткенде деле ошо салык кызматынын тарабына чечим көбүнчө кабыл алынат деген. Анан дагы көп маселелер бар. Бул силер билгендей кошумча нарк салыгы боюнча абдан көп кайрылуу да келет, көп нааразычылык дагы болуп жүрөт биздин ишкерлерде. Ошондуктан өзүнчө приоритеттүү маселе кылып биз ошол кошумча нарк салыгы боюнча дагы иштейли деп жатабыз. Анан мен жана айтып кеткендей, цифровизация маселе боюнча азыркы учурда көп компоненттер кирип жатат. Ошол салык тармагы негизи ушул цифровизациялык трансформация боюнча мындай алгачкы тармактарынын бири болуп жатат да. Анткени мен айтып кетейин, мына электрондук эсеп фактура кирип иштеп жатат азыркы учурда. Бул жана кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр жана импорт экспорт кылган ишкерлерге. Дагы товарларды маркалоо деген кирип жатат. 1-июлда мен да мүмкүнчүлүк менен колдонуп айтып кетейин. Ушул жылдын 1-июлунда алкоголь жана тамеки продукциясына кирет маркалоо. Жана силер билесиңер, патентти электрондук патент кылып койгонбуз жана социалдык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн дагы ошол патент менен бир форма кылып, ал дагы электрондук түрдө азыр колдонсо болот. Дагы айтып кетчү нерсе бул көзөмөл кассалык машиналарды жакшыртуу максатында жаңы талаптар кирип жатат. Ошол талаптарга ылайык азыркы учурда бул ишкерлердин дагы сунушу болгон, өз учурунда суранычы болгон. Бул деген жана программдык, виртуалдык деп дагы айтып коебуз, көзөмөл кассалык машина кирип жатат. Бул деген жана өзүнчө аппараттык кассаны сатып албай, өзүнүн жана смартфон, телефонуна же ноутбугуна приложенияны көчүрүп жана абоненттик эле төлөмүн төлөп турса болот. Ошол бул деген өзгөчө бул жана кичи орто ишкерлерге чоң жардам деп ойлойбуз. Жана силер билгендей дагы салык отчетторун милдеттүү түрдө электрондук менен берүү боюнча да талап болуп жатат. Азыр ошо пандемияга ылайык 1-январда кирмек негизи ушул жылдын. Бирок биз эмки жылдын 1-январына чейин бул жана жеке ишкерлерге, индивидуальный предприниматель деп коебуз, ошолорго узартылган. Башка организациялар боюнча мына 1-апрелде кирди. Мындай айтканда, кыскача айтканда, 2022 жылдын январынан баштап бүт ишкерлер, кичи болобу, орто, ири болобу, бардыгы электрондук түрдө отчетторун бериш керек. Ушул бүт процесстер электрондук жана фискалдаштыруу деп дагы айтып атабыз. Ошонун бардыгы ошол процесстерди азыркы учурда өзгөртүп жатат. Ошондуктан биз ошол жаңы редакциясын, салык кодексинин жаңы редакциясында мындай сервистик, дистанциялык ишке өтөлү деп атабыз. Биринчиден бул салык кызматы өзгөчө жана текшерүү боюнча көчмө текшерүүлөрдү азайталы деп атабыз. Ошол электрондук эсеп фактуранын иштеп жакшы мындай азыр эме результаттары деле бар. Анан азыр ушул жылга дагы көп пландар болуп жатат. Аналитикалык жана инструменттерди киргизип, ошолорду салык кызматы колдонуп, камералдык көзөмөлгө мына көбүнчө өткөнгө аракет кылып жатабыз. Ошондуктан дагы салык
кодексинин жаңы редакциясына ошондой өзгөртүүлөрдү дагы биз киргизели деп атабыз. Ошо текшерүүлөрдү азайтуу, дистанциялык камералдык көзөмөлгө өтүү жана мындай айтканда салык төлөөчүлөрдүн рейтингти киргизели деп атабыз. Мисалы, эгер жана жогору рейтингте болсо ишкер бүт төлөмдөрүн так убакытта төлөп, бүт жана отчетторун өз учурунда берип, бир мындай катачылык кетирбей так иштеген ишкерлерди, мисалы ошол жогору рейтингте болсо, анын көп мүмкүнчүлүгү болот. Азыр эми ошол критерий кандай шарттары болот дегендин биз дагы иштеп чыгабыз ошол жаңы салык кодексинин жаңы редакциясы боюнча. Бирок мындай эми азыр көрөрмандар дагы кандай мисалы шарт болот деген ой пикири болушу мүмкүн. Мен ойлойм, азыр мындай мисалы катары айтып кетейин. Бул жана кошумча нарк салыгы боюнча жөнөкөйлөтүү учурда жана кайта ошо кошумча нарк салыгын кайта алып деген возврат НДС дегенде бар. Ошонун азыркы учурунда өзүнчө перечень бар. Вот мүмкүн ошондой шарттар болот. Жөнөкөй учурда ошол өзүнүн кошумча нарк салыгын төлөгөнүн кайта өзүнө алуу, бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле мен жана айтып кеткендей, ошо жогоруда болгон ишкер рейтингде болсо, анын жана текшерүүлөрү болбош керек. Анткени ал өз учурунда бүт төлөп жатат. Анан биз дагы мындай салык нагрузкасын дагы эсептейли деп атабыз. Ар бир мындай тармактачы. Анан мисалы ошол бир тармакта бир деңгээли болот да, орточо деңгээли. Эгер ошол орточо деңгээлден ылдый түшпөй, ошол салыктарын бүт төлөп жүрсө, анда ал дагы бир көрсөткүч болот да, бул өз учуру мындай туура иштеп жатат дегенчи. Эгер ошол көрсөткүчтөн түшүп кетсе, эгер мүмкүн салыктарын төлөп, отчетторун бүт берип, бирок төлөгөн салыктары ошо ортоңку деңгээлден өтө аз, анда мүмкүн ошол жана текшерүү рисктерге кирип калыш мүмкүн, ошондой да. Анан эми бул салыктан тышкары биз ойлоп атабыз, бул жана жумушчу топто дагы албетте карап чыгабыз. Мүмкүн ошол рейтингти башка тармактарга дагы колдонсо болотпу деп. Мисалы, бул жанакыл кредиттерди алуу боюнча. Эгер ошол ишкер жогорку деңгээлде болсо, рейтинги таза иштеген, ачык иштеген болсо, мүмкүн кредит жагынан дагы биз башка ошол тармактагы кызыктуу органдар менен дагы сүйлөшүп көрөбүз. Жеңилдетилген кредит берилет. Жеңилдетилген, мүмкүн жана залогу мындай азыраак жетпей калып ошондой. Бул эми бул жеке мындай ой пикир, бирок ошол тармактарды дагы мындай карап көрсөкпү деген ойлор бар. Анан дагы өзүнчө бир направление болгон, бул салык жеңилдетүү боюнча. Абдан ишкерлерге маанилүү мындай маселе, биз билебиз. Анан азыр болуп жаткан жеңилдеттерди бүт жок кылат деген ой пикирден алыспыз. Мен баштан эле айтып коеюн, мындай эч бир мындай коркунуч болбосун биздин ишкерлерде азыркы учурда ким колдонуп жаткан. Бирок ошол эле учурда биз ошол берилип жаткан жеңилдиктерди бир карап чыгалы деп атабыз. Бул жана критерий кайсы мөөнөткө берилип жатат, анан кандай результаттары бар дегени. Анткени көп жерде жогорку кеңеште деле кээ бир өздөрү ишкерлер көтөрүп жатат. Эмнеге ошол жеңилдикти мындай эффективдүү болуш керек депчи. Анан азыркы учурда көп эффективдүү эмес жеңилдиктер бар деп дагы айтылып жатат ар кайсы жерден. Ошондуктан биз биринчиден мындай анализдейли деп атабыз. Азыркы учурда канча жеңилдиктер бар, кандай шарттары болуп атат, анан кандай результаттары бар. Мунун баалоосун кылалы деп атабыз. Ошондон кийин ошо карап чыгып,
албетте дүйнө жүзүндө бир артыкчылык мындай приоритеттүү тармактарга жеңилдиктер берилип жатат. Негизи бул салык саясатынын бир мындай стимулдук функциясы да негизи. Ар бир өлкөдө өзүнүн мындай приоритеттүү тармактары бар. Ошол тармактарды мамлекет колдош керек деген мындай чечимдери болот да. Азыркы учурда мисалы мен айтып кетчү нерсе бул айыл чарба тармагын мамлекет абдан салык жагынан колдоп жатат. Мындай айтканда бул жер салыгы жана мүлк салыгы төлөшөт в основном да. Калган салыктардан бошотулган. Мындай айтканда анан дагы бир нече ошо тармактар бар, ошолорду колдош керек деп азыркы учурда бар чечимдер салык кодексинде жазылган. Вот анан бирок ошол эле жерде биз ошол баалоо кылып мамлекетке кандай пайда болуп жатат деп мүмкүн бир нече жеңилдиктерди биз кайта карап чыгыш керекпиз да. Эми мына ушул бийлик өлкөнүн салык мыйзамдарын заманбап экономикалык ушул шарттарына ылайыкташтырып, ошол эле учурда салык төлөөчүлөрдүн ушул ишмердүүлүгү үчүн ыңгайлуу бир шарттарды түзүүгө ниеттенип жатат. Анан бул эми сөзсүз түрдө өз кезегинде бюджетти толтуруунун негизги ыкмасы да катары бул салык саясатын туура жүргүзүшү да. Анан ушул ичи тууралуу, курамы тууралуу азыр өзүнчө сүйлөшөлү. Анан сиз жумушчу топ деп да калдыңыз. Анан бул жерде эми көп кызыкчылык дагы өз кезегинде ишкерлер тарапта дагы болот, бийлик тарабында дагы болот сөзсүз түрдө. Анан ушул жумушчу топтун курамы тууралуу айтсаңыз, ишкерлер менен иштешип, алардын дагы сын пикирин, алардын дагы оюн, алардын тарабын дагы угуу сөзсүз түрдө абдан бир маанилүү факторлордун бири. Бул жагы кандай болду жумушчу тууралуу? Ишкерлер менен иштешүү, алардын пикирин угуу. Ооба, албетте мен ошо башында айтып кеткенде ошол ишкерлерге бул маанилүү документ болуп саналат. Ошондуктан биз ведомстволук аралык жумушчу топко 20дай жакын чоң ири бизнес ассоциациялардан, чоң ири ишкерлерден киргизгенбиз. Негизи бул бүт азыркы учурда жана мындай белгилүү өлкөгө белгилүү бизнес ассоциация, өлкөгө белгилүү ошол бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү кирген. Анан ошол башында ошол жумушчу топ түзүлгөндө 3 мындай айтканда кичи группалар, жумушчу топтор түзүлгөн. Анан ошол 3 кичи топтун концепциялары каралган, чоң ошол жумушчу топто. Анан ошол 3 концепциядан биз бир концепция кылып, макулдашылып, мындай компромисске келип, ошол биздин бүт жумушчу топтун мүчөлөрү менен макулдашып бир концепция кылганбыз. Анан мен буга чейин айтып кеткен ошол тармак приоритеттүү мындай направлениялар бул ошол бизнес менен макулдашылган направлениялар да. Анан дагы бир айтып кетейин, ошол жумушчу топ иштеп, азыркы учурда 6 кичи топ түзүлдү. Ошол 6 приоритеттүү тармактарды карап, анан салык кодекси негизи чоң документ да. Ошондуктан ошол 6 подгруппага азыркы учурда бизге көп кайрылуу сунуштар келди жана келип жатат. Бизнестен, жарандардан өзүнчө келип жатат. Биз ошолорду баардыгын карап чыгып, бөлүп, ошол 6 подгруппага азыр берип жатабыз. 6 подгруппа график менен биздин экономика жана финансы министрликтин өзүнчө бөлүмү зал бөлүндү. Ошол залда чогулуп 6 подгруппа ошол жумушун азыр баштап жатат. Анан дагы айтып кетейин, өткөн жумада 22 апрелинде чоң жыйын болду. Биздин экономика финансы министрлигинин эмесинде, чоң залында биздин депутаттар менен. Анткени буга чейин фискалдык комитетте дагы бул маселе каралган. Ошо жаңы редакция деген бул маанилүү документ, депутаттар дагы ошол башынан катышып талкуулаш керек деген ой пикир болгон. Биз абдан
ыраазы болуп колдойбуз албетте. Анткени силер билгендей жогорку кеңеш анан карап чечет. Ошол мыйзамды кабыл алыш керекпи же кабыл албаш керекпи деп. Анан ошондуктан ушул башынан депутаттар менен чогуу иштешели деп чечим кабыл алынды. Жогорку кеңеште ошо фискалдык комитетте бир талкуулоо болуп, андан кийин ошол биздин залда дагы депутаттар катышты. Биздин жумушчу топ ошол бизнес өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүп, ой пикир менен алмашып, жана ошол чогуу бир ошол жумушту жүргүзөлү деп чечтик. Мындан тышкары дагы бир мени кызыктырганы ушул пандемия өз кезегинде кайсы гана тармак болбосун абдан бир ишти кыйындатты. Ошол учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал экономиканын ушул өсүшүнө баягы бир топ жол тосту да. Анан муну ушул жаңы кодекске ушул жаңы редакция өзгөртүү киргизүүдө пандемия шарты, ишкерлердин абалы, мына ушулар эске алындыбы? Ушул тууралуу. Пандемия башталганда биз өткөн жылы, мен да мындай маалымат катары айтып кетейин, ошол салык тармагы абдан курч болгон. Анткени силер билесиңер, март, апрель жана бирдиктүү салык декларациясын берүү мезгили болуп калган, жана төлөмдөрдү төлөө мезгили болуп калган. Ошондо биз мындай айтканда башка тармактарга дагы караганда биринчи мындай жумушка кирилип, ушул пандемия учурунда салык төлөөчүлөргө кандай жардам кылыш керек деп биз 3 апрелде тез учурда ошол мыйзамды кабыл алганбыз, 33 номери менен. Ошол биринчиден отчетторду жылдыруу 3 айга, анан ошол эле бирдиктүү салык декларациясын, бул жана жеке ишкерлерге, жарандарга 1 жылга узартуу, төлөмдөрүн 3 айга узартуу, жана пеня санкцияларды 3 айдын ичинде эгер болсо мындай саналбайт деген биринчи кадам деп ошол тез убакытта ошондой иш-чаралар болгон. Андан кийин дагы бир нече жарандыктар болуп жатты. Эми азыркы учурда ошол салык кодекси боюнча айтып кеткенде, ошол мен айтып атпаймынбы, бизнес активдүү азыр катышып жатат. Биздин жумушчу топтун мындай почти жарымы. Биз дагы кээде нааразычылык болот го, жумушчу топ мисалы бизнестен бир 10-15% кирис коюп, көбүнчө мамлекеттик органдар депчи. Азыркы учурда бир жарымга жакын пайызы ошол бизнес тарабынан да. Анан ошол жумушчу топко кирбей калган мисалы ишкерлер да көп болду негизи. Анан биз айттык, эшиктер ачык бизде. Ар бир жыйынга, ар бир сунушту биз карап чыгабыз деп. Анан эми ушул пандемия боюнча мен ойлойм ушул жумушчу топ иштеп чыгат. Анан азыр мындай талап болуп атат да, биздин президенттин да указдары чыкты, ишкерлерди колдоо, анан укуктарын колдоо деген указдар чыкты. Бир нече ошого ылайык биз азыр ушул салык кодексинин жаңы редакциясында ишкерлерге жөнөкөйлөдү. Мен дагы бир айтып кетейинчи, кандай эме колдоо көрсөтүлөдү. Экинчи бөлүктү айталы, азыр сөзүңүзгө аралчы. Ардактуу угармандар, биз ошол өлкөнүн салык мыйзамдарын азыркы шарттарга ылайыктап, салык төлөөчүлөрдүн ишмердүүлүгү үчүн ыңгайлуу бир шарт түзүү үчүн жаңы салык кодексинин редакциясы иштелип чыгып жатат. Мына ушул тууралуу сүйлөшүүдөбүз. Алдыдагы жаңылыктардан соң маекти улантабыз, биз менен калыңыздар. Кыргызстан радиосу жаңылыктар.
Президент Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде казинону Ысык Көл облусунда эле эмес, Бишкекте жана облус борборлоруна ачуу керектигин айтты. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Турусбеков жана Дастан Жумабеков Ысык Көл облусуна казино ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун демилгелеп, ал 8 апрелде биринчи окууда каралган. Депутаттар демилгелеп киргизген экен, аны колдойм, туура эле болду. Аппаратка Бишкекте жана бардык облустарга ачууга депутаттарга сунуш киргизгиле деп жатам, деди Жапаров. Ал казинолор 2015-жылга чейин иштеп келгенине токтолуп, эмне үчүн кумарканаларда ачууну колдоп жатканын түшүндүрүп берди. Анда кыргызстандыктардын ар бир жараны кирип ойноого акысы бар болчу. Жаш балдар күнү түнү дебей автоматта ойноп, акчасын уттурган мезгил болгон. Муну шылтоо кылып 2015-жылы айрым депутаттар, айрым саясатчылар биригип алып акча талап кыла баштаган. Бизге баланча $1 миллион алып келгиле, отметка кылгыла, болбосо жаап салабыз дешкен. Мен Кыргызстандын жараны казинонун босогосун аттабайт деп мыйзамга жазып койгула деп жатам. Бул ирет өлкөлүк туристтер үчүн ачыла турган казино болот, деди Жапаров. Президент муну ар кыл жол менен бюджетти толтуруу максатында кылып жатам деген жүйөсүн келтирди. Кыргызстанда гуманитардык жардам катары вакцина тапшырганга 8 авторежифратор берилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Транспорт каражатын вакцина жана иммунизация боюнча глобалдык альянс алып келип берген. Автоунаалар альянстын ЮНИСЕФтин камсыздоо бөлүмү аркылуу сатып алынган. 7 автоунаа облустардагы ооруканаларды алдын алуу борборлоруна жана бирөө улуттук иммунопрофилактика борборуна бөлүштүрүлөт. Бишкек мэриясы коомдук транспортта жүрүүнүн акысын жогорулатуу боюнча тарифтердин 3 вариантын шаардыктардын кароосуна алып чыкты. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул боюнча Бишкек шаардык кеңештин транспорт тармагындагы бир катар токтомдоруна өзгөртүү киргизүү деп аталган токтом долбооруна карата регулятивдүү таасир этүүнүн анализи жарыяланган. Тарифтерди көтөрүү боюнча 3 вариант каралган. Мурдагыдай эле калтыруу, муниципалдык коомдук транспортта тарифти 11 сом, менчик фирмалардын бардык класстагы автобустарына 15 сом кылуу. Автобустарга 15 сом, троллейбустарга 11 сом, менчик фирмалардын бардык класстагы автобустарына 19 сом. Мэрия эң ылайыктуу деп экинчи сунушту атады. Номер 2 вариант бардык талаптардын кызыкчылыгына туура келчүдөй деп билдиришкен муниципалитетте. Эгерде маршруткалардын жол киреси 15 сомго чыкса, транспорт мекемелери техникалык абалын жакшыртып, жүрүп турган курамды жаңылаары белгиленди. Мунун элди тейлөөгө жана каланын экологиясына оң таасир тийгизери айтылды. Айлана чөйрөгө зыянын азыраак тийгизген транспорт каражаттарын алуу күтүлүп жатканы да кабарланды. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган коронавирустан улам 29 апрелден 17 майга чейин локдаун жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Туркияда 16 апрелдеги статистика коронавирус жуктагандардын саны пандемиядан тарта абдан көп санга жетип, 63.082 адам болгондугун көрсөткөн. Ал эми 21 апрелде бир күндө 362 адам көз жумган. Ири мамлекеттердин бири Россия эпидемиологиялык абалдан улам Туркия менен аба байланыштарын 15 апрелден 1-июнга чейин токтоткон. Рамазан айынан соң кадыресе жашоого кайтып келиш үчүн коронавирустун жаңы жуккан учурларын суткасына 5000ге түшүрүшүбүз керек. Болбосо туристтик ишмердүүлүккө кайтып келе албайбыз, деген Эрдоган өкмөт жыйындан кийинки телекайрылуусунда. Болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү Спутник Кыргызстан радиосунда күн баша таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу андан ары эфирин улантат. Биз бүгүн күн башы программасынын алкагында жаңы иштелип чыккан салык кодексинен эмнени күтүүгө болот, жалпы эле ушул салык кодексинде эмне өзгөрүүлөр болот, студиябызга келген коногубуз менен сүйлөшүп жатабыз. Негизи ушул салык кодексинин жаңы редакциясында адилетсиз атаандаштыкты жоюу жана атамекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо, үчүнчү өлкөлөргө ошондой эле ошол Евразия экономикалык беримдигине мүчө мамлекеттерине өнүмдөрдүн экспортун көбөйтүү мүмкүнчүлүгү да каралып жаткан экен. Жалпы эле мына ушул багытта бир топ артыкчылыктар бар экен. Бүгүн студиябызда конокто экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков
Кубанычбек мырза, жогоруда ушул салык кодексинде жаңы ушул редакцияланган кодексте кандай өзгөрүүлөр болот, мына ушул багытта бир топ маалымат бердиңиз. Анан бизди эң көп кызыктырганы, салык төлөөчүлөрдү кызыктырганы ушул салыктын көлөмүндө өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Албетте өзгөрүүлөрдү биз да күтөбүз. Анткени силер билгендей азыркы учурда көмүскө экономиканын пайызы көп, чоң. Мисалы улуттук биздин статистика комитети берген маалыматы боюнча бул бир 23-25% деп айтылып жатат. Бул ички дүн продуктунун пайызынан, ВВПден. Бирок бир нече мисалы эксперттер жана изилдөөлөр айтылып жатат, бул 40-50%га жетиш мүмкүн депчи. Ошондуктан биз биринчиден жана кирилип жаткан фискалдаштыруу процедуралары аркылуу жана азыр ошо салык кодексинин жаңы редакциясында ошо бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошо көмүскөдөн чыгуу максатында дагы иштелип жатат деп айтсак болот. Ошондуктан албетте ошол көмүскө экономикадан эми бүт чыкпаса дагы, анткени дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө деле көмүскө экономиканын пайызы бар. Бирок ал жерде албетте бир 10-15-20%га чейин да максималдуу. Ошондуктан биз дагы ойлоп жатабыз, бир нече ошол пайызды азайтсак, албетте бул бюджетке түшкөн салыктар да көбөйөт деген ой бар. Ошондуктан дагы бир айтып кетейин, ишкерлер менен биз талкуулап жатканда ишкерлерден чоң мындай көйгөйлүү маселеси бул мен башында айтып кеткендей салык ставкалары эмес, салык ставкаларынын деңгээли эмес, бул камсыздандыруу төлөмдөрдүн ставкасы деп айтылып жатат. Бул мисалы чоң ишкер болсо 27-25. Сөзүңүз каралжы, азыр ушул жерден токтоп туралы, бизде чалуу бар экен, андан соң уланталы. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере берсеңиз болот. Бишешанын алимов тараган. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Бир каза чет мамлекеттерде элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн, ошондой эле алардын экономикалык чыгындаш үчүн көпчүлүк адамдар налогтон бошотулган. Мисалга ала турган болсок, балдары жакшы окугандар налогтон бошотулган, көп билүүлөр налогтон бошотулган. Кээ бир адамдарга налогтон жеңилдиктер берилген. Биздин Кыргызстанда ушундай жеңилдетүүлөр дагы киргизилеби? Көпчүлүк учурларда элге налогту жеңилдиктер берген менен кээ бир адамдардын налогун жогорулатып атасыңар. Ошондуктан налог саясатын карап атабыз, тартипке келтирип атабыз деген менен элге жеңилдик бербегенден кийин анда саясаттын мындай жарган саясатта кандай кызыкчылыгы бар мунун? Алимов. Чоң рахмат сизге. Менин оюмча суроо түшүнүктүү болду окшойт. Чоң рахмат. Абдан жакшы суроо болду негизи. Анткени бүт өлкөлөрдө, дүйнө жүзүндө жана бизде деле ошол мисалы көп балалуу деп айтып кетти, кээ бир жана аз кирешелери бар үй бүлөлөргө, ошолорго колдоо каралып жатат негизи. Дүйнө жүзүндө бул абдан жакшы практика жана биздин өлкөдө деле андай биздин азыркы учурда салык кодексте деле нормалары бар. Мисалы мен айтып кетейин, бул жана социалдык вычет деп коет. Бул жана балдары жана окуу жайларда окуса, ошолордун жана квитанция документтерин бергенде бул подоходный налог боюнча жарандарда салыкты азайтуу мүмкүнчүлүгү бар негизи. Анан дагы бир нече албетте биздин да азыркы учурда бар, бирок мен азыр жарандан айтканын түшүнөм. Албетте биз деле көрүп жатабыз, шаарда деле мындай айыл региондордо деле ошол мындай жана бир нече үй бүлөлөр бар, кимге мамлекет тарабынан көбүрөөк колдоо болуш керекпи дегенчи. Анан
Албетте бул маселени дагы ошол жаңы редакциясында чечүүгө аракет кылабыз биринчиден. Экинчиден мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп дагы бир айтып кетейин, биздин салык саясатында кандай дагы өзгөртүү алды да. Бул жана бирдиктүү салык декларациясын берүү максатында 26 жылга чейин этап менен бүт жарандар ошол декларациясын бериш керек деген азыркы учурда талап бар. Ошондо биз ойлоп атабыз бир нече мындай механизмдерди киргизүү мүмкүнчүлүгү болот. Анткени ар бир жаран бергенден кийин ошол жерде көрүнүп калат да, ким канча киреше алат, ким кандай мүлк менен канча мүлккө ээ. Анткени азыркы учурда чоң проблема бар, бул жана өзүнө каттабай, мисалы ошол эле мамлекеттик кызматкерлер. Азыркы учурда декларация берүү максаты бар аларга. Мен деле мына мамлекеттик кызматкер болуп отуруп жатам, биз да декларацияларды беребиз бардыгыбыз. Бирок эми көп деле айтылат, мен мындай акырын айтып кетейин, бул жана өзүнүн тууган тааныштарга каттап коюп, ошондой учурлар бар негизи. Туура айтып атат биздин байкебиз. Ошондуктан ошол бүткүл декларация киргенде бүт жарандарга, ошол эле тууган болобу, жумушу жок болобу, ар бир бергенде кандай мүлк бар, кандай киреше, анан каяктан ушул мүлк чыкты деп салык кызматында ошондой аналитикалык мүмкүнчүлүктөрү болот биринчиден. Экинчиден, ошол бүткүл декларация киргенде бизде чоң мындай шарт түзүлөт. Ошол мисалы көп балалуу дүйнө жүзүндө ошондой практикалар бар. Мисалы эки адамда кирешеси көп, бирок мисалы көп балалуу. Анда ошол кирешеси баарына бөлгөндө үйлөрдүн санына, анда мындай кичинекей эле болуп калышы мүмкүн да. Ошолорду карап, мисалы кээ бир учурларда башка өлкөлөрдө ошол канча балалуу, ошону санап туруп мындай жеңилдетүүлөр берилет да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бизде дагы буйрса болот, бирок бир мындай шарты бар. Бул деген ошол бүт декларацияга кириш керек да, бүт жарандарга. Маселен, азыр угарманыбызда суроо берип жатпайбы, жеңилдиктер боюнча. Мынусу өкмөт дагы өз кезегинде ишкерликти колдоо боюнча да өзүнчө баягы мамлекеттик саясат жүргүзүп келет. Бул жаатта маселен ишкерлерге жеңилдиктер берүүдө салыктан бошотуу же болбосо алардын санын азайтуу максатында ушул редакцияда каралдыбы? Анан бул жаатта кандай маселе бар? Ооба, мен буга чейин дагы айтып кеттим, жеңилдиктер боюнча албетте карап чыгабыз. Кайсыл эффективдүү эмес жеңилдиктерди мүмкүн жокко чыгарабыз. Анан калган жеңилдиктер керкелер абдан керектүү бар да. Ошолорго мөөнөттөрдү коюп, ошол мөөнөтү өткөндөн кийин кандай результат, кандай эффективдүү болду, канча жумушчу орун көбөйдү, канча продукция өндүрүшү канчалык көбөйдү, ошолорду карап чыгып, биз ойлоп атабыз, анан мөөнөтүн узартуу же узартпаш керекпи деген чечимдер да болуш керек. Негизи эле Кубанычбек мырза, жалпы эле ушул башка чет мамлекеттердин салык кодексин биз идеалдуу деп айтып келебиз. Мисалы алсак АКШны, мисалы $100 33 цент салыкчыларга кетет экен. Бизде ошол жөө кандай кызык болот да, анан бул азыр жаңы иштелип чыгып жаткан редакцияда ошол башка бир мамлекеттин модели каралдыбы? Ооба, азыр ушу жумушчу топ жумушун жаңы баштап атат. Албетте биз дүйнө жүзүндөгү практикасын карайбыз. Ошол эле биздин жакын арада мамлекеттерде, анткени азыр сиз айтып кетпеңизби, АКШ депчи. АКШ эми системалары бөлөк да. Мисалы ал жерде жана федеративдик штаттарда өзүнчө мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүнүн аймагында салык ставкаларын өзгөртүү, процедураларын өзгөртүү. Ошондуктан албетте ошондой чоң өнүккөн өлкөлөрдү да караш керекпиз. Жана бизге жакын, анткени бүт мыйзамды тескеринче баардын
азыр өзгөртүп салган учурда дагы чоң мындай тобочо рисктер болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз акырын баарын карап чыгыш керекпиз. Бирок мен айтып кетейин, мына мисалы жакын жактагы мына ошол эле азыр Евразия экономикалык биримдигинин ишинен караганда деле Орусия Федерациясынын же дагы башка кодекстерди караганда биздин кодексибиз абдан мындай биринчиден өзү кичирээк жана процедуралар мындай жөнөкөйрөөк деп айтсак болот. Анткени ошол эле жанакы бирдиктүү салык декларациясы Орусия Федерациясында абдан бизге караганда татаалыраак. Бирок ошол эле учурда биздин декларация биздин мисалы ишкер жарандарга да кээ бир учурда айтылып жатат татаал жеңилдетиш керек депчи. Ошондуктан биз ошол башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын албетте карап чыгабыз. Эми мындан тышкары дагы мени бир кызыктырганы бул эми негизи инвестиция экономиканын өнүгүшүн шарттайт. Бул кезде эми сөзсүз түрдө экономиканын өнүгүшүнө инвесторлордун да салымы чоң. Анан салык кодексинде ушул инвесторлордон алынган салык, алардын баягы мүмкүнчүлүктөрү кандай болот бул жаңы редакцияда, жалпы эле инвесторлордун иши боюнча аларга коюлган салык баасы боюнча. Азыркы учурда деле инвесторлорго бир нече ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мисалы бул инвестициялык стабилизациялык режими. Бул деген эгер бир нече шарттар бар, мисалы жана кең тармагында айтып кетсек, бул 20 миллион АКШ долларын эгер 5 жылдын ичинде инвестиция кылса, анан дагы бир нече ошол шарттары бар. Ал 10 жылга ошол стабилизациялык режими колдонсо болот. Мисалы, ошол 10 жылдын ичинде салык ставкалары жогору болуп кетсе, салык жана салык эмес киреше боюнча дагы эки. Эгер жогору болуп кетсе, ал болсо ошол стабилизациялык келишимди түзгөн күндө кандай ставкалар болгон, ошол ставкалар менен колдонсо болот. Мындай айтканда, ошол 10 жылдын ичинде жогорулатуу ставкалары буга тиеше болбойт да. Ошондой мисалы азыркы учурда деле режим бар. Анан бирок эгер ошол 10 жылдын ичинде ставкалар төмөн болуп кетсе, анда ошол төмөн ставканы колдонсо болот деген азыркы учурда бар. Анан дагы бир нече салык азыр жеңилдетиктер бар инвесторлорго. Бул жаңы өндүрүү ишкананы ачса 5 жылга бошотуу, бул 4 салык боюнча. Анан дагы көп жеңилдиктер азыркы учурда бар. Бирок албетте биз азыркы учурда инвестициялык климатты жакшыртуу максатында ушул салык кодексинин жаңы редакциясында дагы бир карап чыгабыз да, кандай шарттарды түзсөк болот деп. Мындан тышкары дагы ушул жеке адамдарга салыктык ишти жакшыртууда да өз кезегинде жер жана ушул мүлк салыгын өз кезегинде баягы бириктирүү, бул жана иштин дагы баягы татаал процесске чейин чыкпай, аны баягы бир гана баягы бүтүн кылуу максатында дагы бир катар ушул өлкөлөр дагы ушундай бир модельдерди иштеп жатышат. Ал эми бүгүнкү күндө биз да ушул модельди балким колдонсок туура болобу? Бул каралды беле, бул ой көтөрүлдү беле? Маселен, жер салыгы менен ушул мүлк салыгын бириктирүү же болбосо бул өзүнчө. Чоң рахмат. Мен дагы жана айтып кеткенде айтпай калыптырмын. Биздин ошол концепцияда бул каралган. Жер салыгын жана мүлк салыгын бириктирүү биринчиден, экинчиден азыркы учурда ошол биздин жарандар дагы жана салык кызматы дагы кыйналып жатышат. Анткени ошол салыктарды мындай санап чыгуу абдан татаал. Анткени ал жерде өзүнчө формула бар, коэффициенттери колдонот. Бул жана тармактуу коэффициенти, регионалдык коэффициенти. Анан мисалы мүлк боюнча бул кайсы материалдан жасалган, кайсы жылы деп ошол чоң мындай негизи татаал формула да. Бирок эми ал деле формула мындай
дүйнө жүзүндө башка практикаларды карап чыгып иштелип чыккан өз учурундачы. Негизи эми ал туура эмес дегенден дагы биз алыспыз. Бирок албетте азыркы учурда жана цифровизация болуп жатканда ошолорду автоматизаштыруу максатында оңойрок кылганга биз аракет кылыш керекпиз деп биз карап жатабыз. Бул биринчиден бириктирүү, оңойрок кылуу жана дагы бир мисалы жана кичинекей үйдүн жанындагы участоктор бар да, жери. Ошолорду мүмкүн бошотуу деген деле сунуштар болуп жатат азыркы учурда. Анткени ошол салыктан бизге бюджетке түшкөн кирешеси өтө чоң эмес, бирок ошол эле учурда бул жарандарга дагы, ошо салык кызматындагы жана канча бир адам ресурстары колдонот, ошону санап чыгып, карап, текшерип, ошолорда мүмкүн бошотууга деле барабызбы деген сунуш бар. Анан да мен бир айтып кетейин, жана бирдиктүү декларация кирет деп атпайбызбы? Эмики жылы биринчи этапында бүт бюджеттен алган кызматкерлер, бул мугалим, доктор жана башка музей болобу, ошолордун кызматкерлери ошол салык декларациясын бергенге милдеттүү болуп калат да. Анан биз түшүнүп жатабыз, азыркы учурда мамлекеттик кызматкерлер деле кээ бир учурда мындай оңой эмес берилип жатат да. Ошондуктан биз азыр ошол декларацияндагы жөнөкөйлөтүү максатында дагы иштеп карап көрөлү деп атабыз. Бул биринчиден жана канча бир мүлк, жер же унаа сага катталса, ошону өзүң жана документтерди издеп бир жерде коюлуп калат, кээде полкада, шкафтабы. Биз жана ИНН жазганда эле ошол адамга, мисалы жана ГРС салык кызматын жана базаларын интеграциялуу кылуу максатында ошол ИННди жазганда эле сага кандай катталса мүлктөр, мисалы сага сен кайсы жерде жашайсың, ошол бүт жана ячейкалар өздөрү кирип калыш керек деген максатында дагы ошол өзүнчө дагы бул чоң жумуш болот да. Маегибиз соңуна чыгып бара жатат. Бизге бөлүнгөн убакытты YouTube'дан колдонуучу дагы суроо калтырган экен. Салык кодексин жөнөкөй жарандар гана эмес, ошол экономисттерге түшүнүү оор дейт. Ошону оңойлотуу, салыктарды бириктирип, бирдиктүү салык төлөөгө каралдыбы, андан коротулган акчага карата салык төлөөгө каралдыбы деген суроо калтырган. Жакшы суроо. Анткени бизде ишкерлерден дагы, анан депутаттык тараптан дагы бир нече мыйзам долбоору иштелип чыккан. Анан ошол жумуштуу топто дагы ошол сунуштарды карап чыгалы, анализ кылалы деген чечим болгон. Мен айтып кетейин, бул жана киреше салыгы боюнча налог на прибыль деп коебуз, НСП, бул налог с продаж жана кошумча нарк салыгы. Ошол 3 салыкты бириктетирип, ишкерлер деле айтып атат, ошол канча ошол салык нагрузкасы болсо, канча төлөм, ошондо эле төлөгөнгө биз даярбыз. Бирок ошол 3 салыкты төлөп өзүнчө ошол 3 салык боюнча отчетторду берүү бизге кыйынчылык болуп жатат деп ишкерлерден деле ой пикир болуп жатат. Албетте биз ушундай механизмдерди деле карап чыгалы деп атабыз, бирок албетте бул жерде дагы жакшы анализ кылыш керек. Анткени бюджетке азыр 3 салыктан түшүп жаткан киреше ошол ушундай мындай айтканда реформага барсак ошол киреше түшөбү, азайып кетпейби деген чоң бул мындай тобочеликтик бар да. Ошондуктан мындай бирок сунуштарды албетте карап чыгабыз. Жакшы. Маалыматыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы. Ардактуу угармандар, биз ушул жаңы жазылып жаткан салык кодексинин редакциясы тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн студиябызда конокто экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков болду. Ал эми Спутник Кыргызстан радиосу өз эфирлерин улантат. Кызматта мен Асылбек Бактыбеков жана Асель Сыдыкова болду.